إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Алла Таалаға сансыз шүкіршіліктер болсын, пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламға салауат жана саламдар болсын. Мына бүгін оразаны аяқтап, жиынтықтап алдық. Болғаны ким қанша пайда тапты, тапқан жоқ, кеп ошондо. Ошондуктан шариат талап қылғандай, қандай мақталған, мақтоого жарары тетерлик сыпаттар менен оразанын шарапаты менен сыпатталып калды. Жаман мүнөз менен мүнөз катар эсептелген мүнөз менен кош айтыша алган жок деп ушунда экен. Ошондуктан ораза Рамазан айы дагы мүмкүнчүлүк бар. Кудайым буйруса ораза кармап бүтөр менен акылымды, кулагымды, көкүрөгүмдү, кулакты пайдалуу сөздөр менен алектендирип, туура эмес сөздөрдү угузбаганга, ораза карматканга аракет кылам. Көзүмдү дагы тиешем жок. Жаман көз караш менен карагандан баштап кандай көз караштар күнөө деп эсептелет. Ошолордун баарына Кудай буйруса карабастан көзүмө ораза карматканга аракет кылам. Ошондой эле аң сезимди жакшы нерселер менен, пайдалуу нерселер менен ой жүгүрткөнгө мен эмне кылам? Аракет кылам. Мээге күч келтире турган, мени кейите турган нерселерди ойлонбогонго, ошого мен ораза карматам акылымды деп. Кыскасы мамилеге чейин мен оңдогонго ошо оразанын шарапаты менен, оразанын шарттарынын негизинде ушул экен, түз жууш керек экен, бирөөнү сөкпөш керек экен, какпаш керек экен, керек болсо ушунчалык көз карашты болуш керек экен, ибадат менен көбүрөөк алектенгенге. Учурашканда дагы мындай басынтып эмес, ассаламу алейкум деп көңүл алыш боюнча деп, ассаламу алейкум деп мээрим менен учурашып койсоңуз, ал адам да сизге жакындай түшөт да. Ошонун баардыгы менен мүнөздөлгөнгө мен аракет жасайм. Кудай буйруса 24 саат бойку оразамды, жүрүш туруштарымды шариатка ылайыктап ораза карматканга аракет кылам деп, ар бир адам эмне кылыш керек экен? Ой жүгүртүш керек. Мына дайыр жакында, кече жакында бир китеп чыкпадыбы? Өзүңдү оку деген. Нарын областынын казысы Мамед Сан Ибраев деген чыгарды. Жакшы китеп чыгарып туруп, ар кайсы китептерден жыйынтык кылып чогултуп келип, биздин менталитетке, биздин аң сезим, жүрүш туруштарыбыз мүнөзүбүз кандай, ошого ылайыктап аракет кылып жазыптыр. Ошо китептерди алып окуса болот. Мисалда, келинчектер окусун, балдарыбыз окусун, кыздарыбыз окусун. Анткени китеп окуу маданияты кайра көтөрүлүп баштады. Сонун болду. Ошон үчүн аят, хадиске чейин дини китептер бар эмеспи? Ошолорду дагы керек болсо түшүнгөнгө чейин өзүбүздүн кыргыз тилдеги китептерди, эгер орус болсо орус тилин жана Пушкин жана башка китептерди, сонун чыгармаларды эмне кылыш керек экен? Терең окуп коюш керек экен. Бир ойду, бир маңызды түшүнүп ала турган кылып. Жана ага эжекелерибиз бар го мектепте. Эмне кылат? Бир чыгарманы Саманчынын жолу деген китептер бар мисалы. Ошол окуяны гана мага айтып берчи деп эжекелер сурачу бизден. Эми жөн эле окутуп койсо болот да, эмнеге сурайт дей берчик да мурда. Көрсө ошол бала түшүнгөн нерсесин биринчи тантырап жеткирет. Экинчиси дагы сураганда кичине дурусураак болот. Анан кийин тим эле китептин авторундай болуп сүйлөгөнгө жарап калат бала, барып. Ошол жакшы экен да, ошентип окуй берсек, анан диндеги айтылган пайгамбарыбыз өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны, буга чейинки пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын өмүр баянын окуганда да тим эле сонун кылып бизге айтып берет экен кайра. Өзүнүн балдарына, кыздарына айтып берет экен. Качан мектепти жакшы окуган болсок. Эгерде кокусем ар кандай себеп мектепти окуй албасак, эми деле кеч эмес. Дагы деле мына Сынган Кылычтын азыр эмне кылды? 8 томун чыгарып койду. Мына эми ушуну окугула деп кетип атпайбы өмүрүнүн акырында. Мисалы Төлөгөн Касымбек атабыз. Ушуну окугула, эми жакшылап жаздым деп. Мисалда, сөз байлыкты күчөтүш үчүн бир ойду корумту кылып, жыйынтыктап, тык берип кетиш үчүн жакшы экен бул. Ошолорду окуш керек экен. Анан кийин шариатты эмне кылып баштайт экенбиз? Шариат китептерин окуганда түшүнөт экенбиз. Же болбосо кирис сөздү ачасыз. Мисалы мен адеп жөнүндө же бала тарбиясы жөнүндө китеп жазсам, кирис сөздү окуйт экенсиз дагы, муну окуса болот же болбойт эле чытап болот экенсиз. Кирис сөздөрүнөн билинет экен. Бая молдонун ким экени бысмылласынан дайын деген сөз бар го. Молдонун ким экени бысмылласынан дайын деп ата-бабалар сонун айткан. Сонун макал бул. Ошондой китептин ким кандай эмне экенин биз кирис сөзүнөн билип койсок болот экен. Ошону карап туруп, сонун китеп экенин окуп, билип алууга
эмне болот экен? Балдарыбыз өзүбүз дагы шыктан очот экенбиз. Ошон үчүн Куранда биринчи аят түшүп атпайбы? Дайыма эле айтып келебиз. Икра деп атпайбы пайгамбарыбыз? Оку дейт. Анан пайгамбарыбыз эмне болду? Менени окуй, менени деп атпайбы? Анан икра бисми роббикеллези халак. Сени жараткан Алланын аты менен оку деп. Башталды. Демек, илимдин кандай түрү болбосун, Кудайды таануу аркылуу боло турган болсо, эч качан кордук болбойт экен. Тескерисинче өнүгүү үстүнө өнүгүү боло берет экен. Тим эле бир кишилик учуп жүргөн транспортты иштеп чыксаңыз дагы, мен баарыңардан акылдуумун дебейт экенсиз. Кудай, Кудайыма шүгүр. Ушу жакшы болду. Бирок ушу мен чыгарган транспорт аркылуу бирөө жарымдар кырсыктап калбаса экен, анын үчүн да мен жооп берип каламбы деген ой менен гана жүрөт экенсиз. Эмне үчүн? Сиздин көкүрөгүңүздө ыйман бар, адеп бар. Ушул илимди мага ким берген? Жараткан Алла Таала өзү берген. Ушуну мен шүгүр иретинде үйрөнүп, артта келаткан муундарга үйрөтөйүн деп эмне кылат экенсиз? Жанталашат экенсиз. Анткени сизге ыйман отурган. Курулуш деле ошондой экен. Мына Туркияда мечит боюнча бербейт, Орто Азияда турабы, керек болсо дүйнө жүзү боюнча деле мечиттин сапаты боюнча бербейт булар. Чынында жакшы курат. 11-кылымда, 12-кылымда, 13-кылымда мечиттер бар. Быйыл кургандай. Анткени таштан куруптур. Кытайдан усталарды алып келип курдуруптур, кээ бир жерлер тарыхтарын айтып берип атса. Тим эле жылма кайгылып, таш көгөрбөйт экен, ирибейт экен, чирибейт экен. Тура берет экен да таш деген таш экен да. Анан Кудай Таала табигый эле кырсык берип койбосо, тура берет экен. Кудай Таала ошондой кылып жаратпаган да, ташты. Турат. Чек-чеге менен мусттай болуп катып турат. Бүттү, тура берет экен. Арчып тазалап коет экен, бүттү. Чек-чеет. Дааратканасында отуруп эс алгың келип кетет го. Ал жактын дааратканалары. Таза. Сону. Эми биз тилди сактай билүү деген темабызга келип токтогонбуз. Ошол тилди канчалык сакташ керек айтканбыз. Ошо сөздү кайра кайталап турган ошол жерден уланталы. Ошо кел токтогон жерибизде. Фаллисану ахамму жаварихил инсан наф'ан иза салаха ва a'zamuha dararan иза фасада. Тил деген ушундай макулук, ушундай нерсе инсандын мүчөлөрүнүн эң пайдалуусу эгерде жөндүү таза иштелген болсо. Инсандын мүчөлөрүнүн эң зыяндуу нерсеси эгерде тили бузулуп, эгерде ал тил бузулуп калган болсо деп. Демек, тил оңолсо калган дене да зыян тартпайт экен. Мисалы мен мынерден кетип аталам. Кетип атып, келесо деп койдум бирөөнү. Кандайсың келесо десем, эмне дейсиң дейт. Келесо десем аны айтат да. Келчи, келесону мен сага көрсөтөм, анан дем салат экен. Ихлас сүрөсү менен. Ана таза өжөр көкпет болсо, Ясин сүрөсү менен дем салып алыш мүмкүн. Ясин билесиздер 10 мүнөт окулат бер жагы. Ихлас 3 мүнөт. 3 мүнөт эме, 10 секунд. Кул хуаллахад, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Ошо бир-эки тарак туруп дейчөт. Жакшы дем салына түшөт. Мисин жиннете койсуңузда. А эгерде өжөр көкпет болсо, Ясин сүрөсүндө окулганчалык дем салып отуруш мүмкүн. Көрөт, тил деген жаман да бул. Акмак, келесо деп койсоң бүттү. Келесо мен сага көрсөтөм бергел дейт экен да. Ошон үчүн тилди туура иштеш керек экен. Көрбөйсүздарбы? Тилдин азабынан башыңыз запка жеши мүмкүн, көзүңүз запка жеши мүмкүн, көрбөй калышы мүмкүн. Дене колдоруңуз сынышы мүмкүн. Бул колуңуз өзүнөн өзү сынбайт. Ошо тилдин азабынан сынат. Ушундай экен да. Анан далай жеңелерибиз таяк жеп атат. Агаларыбыздан, энелерибизден. Таяк жейм деп отуруп, кайра анысы дагы эмне болот? Өмүр бою же жетектеп үй бүлөнү башкарып жүрөт. Же өмүр бою кор болуп ажырашып кетип аткан күндөр болот. Эмнен айынан? Тилдин айынан. Ошон үчүн тилди этиятташ керек. Тескерисинче тилди татаң көрө. Ушундай кылып, сонун кылып сүйлөгөндү үйрөнсөк, анда бүттү экен да. Жакшы сөз айтат го, жан эргитет. Керек болсо жылан ининен чыгарат деген толтура макалдар бар бул боюнча. Арабтарда ал-калимат деп коет, калим деп бирдекени жаруу деген сөз. Мындайынан жарып чыгуу. Демек, сөз өпкөнүн ичинде аба пайда болот. Анан ми иштейт. Иштеп туруп анан бияка эмне кылат? Тебет өйдө көздөй. Тепкенде эмне болот? Бул жака келет. Анан тил мындай эмне кылат? Ноталарына салып берет. Мындайынан ноталарына салып берет. Келдим, кеттим деп сүйлөп атпайсызбы?
Үн чықты, үн чықпаса да сөйлей албайсыз жалаң эле. Үн чыгыш керек бұл жақтан. Мерде ноталар бар, Құдай Таалам жаратып қойған. Ошолор ванналарга өз ордуларына түшкөндө кысканда кичинекей тил, чоң тилдер мындайынан кыймылдаганда анан эмне болот? Сөз чыкты. Сөз чыгат. Құдай Таалам ушунчалык адамга күч берген, азыр улантабыз ушул жерден. Мына айнектерди бүт жаап койсо, мына операда ырдагандар айтып атпайбы? Құдай Таалам ушунчалык мүмкүнчүлүк бериптир. Катуу кыйкыра турган болсо, мындайынан эрежеси менен айнектер сынат экен. Құдай Таалам ушунча күчтүү кылып жараттыр адамдычы. Бардык нерсеге жөндөмдү экен. Арыстандан, пилинен баштап, тек кумурскасына чейин жайгаштырат экенбиз. Ошончолук мүмкүнчүлүк берген бизге. Эми караңыздар. Ошончолук тил айтып атпайбы бирдекени жаруу деп, ошентип сүйлөйт экенбиз. Демек, сөз деген эмне десе, иштен келип туруп, ооздан жарып чыккан нерсе үн менен кошо. Ошол сөз деп аталат. Араб тилин әл-калимату лафзун деген сөз бар өзү. Кафия китебинде келет. Ибн Хажиб мына Молла Жами деген китептерди уккан болушуңуздар керек. Ошо китептин матыны, түп текси кафия. Кафия деген жетерлик деген сөз. Ушул грамматика китепти жаттап алсаң, түшүнүп алсаң, калган китептерди өз алдынча окуп түшүнүп кете бересиң деген грамматика китеп бар. Орта Азияда мактанышат кээ бирлери. Мына мен жатка көтөрдүм, мен ушундан сабак берем деп. Ушунча оор китеп да негизи. Эми караңыздар. Ошону Молла Жами деген шархы бар, ошондо митип келет. Ыр сапта келет. Найза жарган нерсеге шифа бар, дава бар. Ал эми муну сөз жарган нерсеге дава жок дейт. Тил жарган. Бул сөз жаман экен да. Жүрөгүң калтыра, көңүлүң калтыра сүйлөп койсоңуз, келип кечирип койчу баягыда катуу сүйлөп алып турмун десеңиз, өмүр бою эсинен чыкпай турган кылып сүйлөп койсоңуз, калп эле баягында эми кечирдим деп коюшу мүмкүн. Бирок муну ол жерде сакталып тура бериши мүмкүн экен да. Эгерде ушунчалык көңүлүн калтырып койсоңуз. Муну кыргыздар эмне деп коет? Айнанайын көңүлүмдү көк талкандай калтырган ал деп коет. Көрсө көк талканга жарма жасап ичип көрүңүзчү. Жаш балдар түшүнбөшү мүмкүн. Бир айыл өскөндөр билет. Көгөрүп кеткен талканга, көгөрүп кеткен күрүчкө аш басып жеп көрүңүз. Көгөрүп кеткен ундан нан жасап жеп көрүңүз. Кандай даам берет? Жей албайсың. Ошондой көңүлүң көк талкандай калыптыр деп коет. Бул деген сөз кайра жийбейт экен оңой менен. Ошентсе дагы кечиримдүү болууга аракет кылыш керек. Буга далил эми кээ бириңиздер айтышыңыздар мүмкүн. Кандай эле деп, кечирсе болот да деп. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Вахши радияллаху анху эмне деди? Ислам динин кабыл алышың менен куттуктайм. Бирок менин көзүмө эч качан көрүнбө деген. Менин көзүмө эч качан көрүнбө. Анткени сени көргөндө Хамзаны өлтүргөн киши деп эсиме келет. Бая мени Хамза бир тууганымды өлтүргөн. Дагы ошону эстеп кетип, мен сага жаман көз караш менен карап албайын. Назарым өтүп калбасын дейт да сага. Жаман назарым өтүп калбасын. Көзүмө көрүнбө, мына капталдап жүрө бер деп коет. Көрүнгөн жерден шыкалап, пайгамбарыбыз сүйлөп аткан сөздөрүн бул жагынан шыкалайт, дубалдын түбүнөн, талдардын түбүнөн, элдердин арасынан бекинип келип алып, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын несин уккан, вааз, үгүт, насаат, шариат маселелерин эмне кылган? Уккан. Эмне кылып угуптур? Бекинип. Эмне себептен? Пайгамбарыбыздын тууганы Хамза радияллаху анхуну өлтүрүп койгондугу үчүн. Ошондуктан көңүл деген ушундай гүл бул. Этиятташ керек. Ошон үчүн ислам дини көңүлдүн дини, ислам дини мамиленин дини. Ислам дини сырткынан койгон короздар бар го, чыкыйтып турган мынантип коюп ушу менен дин тарай бербейт. Мына чыкыйып коюп эле анан кийин кайра биянан келип туруп сайгылап, көңүлүн калтыра сүйлөп, демеле чысырылдап мынантип. Кээ бир органдай чысырап калат. Мындай ийненин үчүн митип койсоңуз, демеле 10 метрге, 20 метрге кан атчудай. Зиртилдеп калат демеле мынантипчи. Болбойт да андай. Алла Таала Куранда тыйы солотпой турабы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Сөзүңдө, мамилеңде копол орой болсоң, жүрөгүң мерез болсо, айланаңда адамдардын баары сенден качып кетет, ыдыраган бойдон качып кетет деп. Курандагы аят бул. Ошон үчүн эч качан адам зиртилдебеш керек экен.
Адам бірдеке көріп эле зиртилдеп калат өзү. Кагынып, силкинип эле, мейли ата болсун, мейли бала болсун, мейли аял болсун, мейли күйөөсү болсун, айырмасы жок. Эч ким эч качан эмне болбош керек? Зиртилдебеш керек. Жоксо эскертип коюш керек. Өтө эле зиртилдеп калыпсыз. Сабырдуу болуңуз, сабырдуу болуңуз. Айланаңыздан эч кимди таппай каласыз. Куранда ушинтип келген деп тамашалап, мындай таяк кылып, эмне кылыш керек? Ыкташтырыш керек. Этиятташ керек. Анткени бул боюнча дагы жакшы сөз бар. Ан-Намузач китебинде да келет. Ал-мар'у би асгарайхи. Адам баласы эки нерсеси менен айырмаланат. Адам баласы эки нерсеси менен айырмаланат. Эки кичинекей нерсеси менен дептир. Мене десе калбихи ва лисанихи. Жүрөгү жана тили менен айырмаланат дептир. Жүрөккө жакшы нерселер толтурулса, тилибиз жакшы нерсени сүйлөсө, бүттү жакшы адам болобуз. Жүрөгүбүзгө ыплас, жаман нерселерди толтуруп алсак, тилибиз жалаң, баягы заар чачып турганда, жылан заар чачып тургандай. Ар кимди муну чагып сүйлөй бере турган болсок, жалаң. Ошого жөндөмдүү болуп. Демек, биздин айланабызга адамдардын ичинен эң начар жаман адам ошо биз болуп калат экенбиз. Эмне үчүн? Жүрөгүбүзгө жаман нерсени толтургандыктан, тилибизге жалаң жаман сөздөрдү чыгаргандыктан. Дагы кошумча сөз бар. Тилди оңдош үчүн жүрөктү оңдош керек экен. Биринчи. Көкүрөктө жакшы нерселер толтурулган болсо, жакшы сөздөр толтурулган болсо, демек ошол күндөр келет тилине чыгарат дептир. Эгерде жаман нерселер менен толгон болсо, бул дагы тилге чыгат экен. Ошон үчүн көбүнчө чочуганда байкасаңыздар, кокустан ит чыга калды. Оозуңдан астагфирулла деген чыга, же дагы бирдеке деген сөз чыгабы? Вот, ушу менен айырмалайсыз. Бүттү. Зикирди көп чалган адамдар оозунан зикир чыгат. Дагы бирдекени көп айткандар ошо нерсеси чыгат. Баягы кырааты менен сөйгөт го кээ билет. Энеңди, атаңды дагы бирдеке. Ошолор автоматтык түрдө чыгат. Чочуп кеткенде. Эмне үчүн? Ошо менен көбүрөөк эмгектенгендиктен мына тилибиз. А эгерде тилибиз көбүрөөк зикир менен, жакшы сөз менен айлектенген болсо, кээ бир апа деп чочуп кетет, ата деп чочуп кетет. Эми ал мейли эчтеке эмес. Атасын көп айткандыктан, апасын көп айткандан. А бирок бөлөк сөз чыгып кетсе жаман да. Бала чакаңыз турса, неберелериңиз турса элестетиңиз. Ана ошол жерден көрүңүз. Дагы жакшы немелер калып калды. Баягы дааратканада билесиздерби? Сол колун салып алып эле бир даараткана мынанан мен канча метр 400 метр басышым керек деп, бияна 100 метр, бияна 100 метр, 100 метр, 100 метр басып жүрө берген. Ушунун баары калды, шүгүр, жакшы болду. Билбейм, мен көрө элекмин да көп. Анан ушул эң жаман адат ушулар дагы. Дааратканын ичинде эле бүтүш керек. Бүт нерсе бүтүш керек ошол жерден. Баягы ичиңизди силкип туруп эле деп туруп, анан жакшылап кургактап чыгып кете бериш керек өзү. Анан чыгып алып, анан бияка 100 метр, анан 100 метр, 100 метр, 200, 300, 500, анан таквачылыкка деп туруп 1000 метр баса берсеңиз, даарат алганыңыз өзү 15 мүнөт кетет анда. 20 мүнөт кетет. Ушинтип намаз окуп эле койдум дешим мүмкүн карап отургандар. Ошон үчүн тып бүтүрүш керек. Андай эле күмөн санап атасыз, пайгамбар эмне dedi? Колдумда суулап туруп, сууну чачып коё эмес. 1-2 тамчыны ич кийимдин несине баягы өзүнө мындай 1-2 тамчы тамчылатып коюш керек. Экөө окшошуп калыш үчүн. А пайгамбар хадисте айттыбы? Бүттү. Акылга салынбайт. Акылга салынбайт. Муну пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга Жабрил алейхиссалам эмне болот? Буйрук берип атат. Ушинтип үйрөт деп. Бул кимдер үчүн? Дайыма азгырыкка түшүп калгандарга. Азгырыкка түшпөгөндөр беймарал. Келесиз араталарыбыз. Анан эми Аллаху акбар деп намаз баштайын десеңиз, чыгып кеткенде болот дагы кайра кетет дааратка. Ушундай да учур болгон кээ бирлерде. Эми намаз баштайын десеңиз, дагы даарат чыгып кеткенде болот, дагы кетет, дагы даарат алат. Ошондой маани бербеш керек. Ага пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахих хадисте эмне деген? Ошентип азгырылып берген адамдарга басып даарат алды, 10 метр, 20 метр басып келатканда, дааратым сынып кетти ошо жерде, кайра кетет. Ошондой адамдарга пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Жыты келмейинче даараты сынбайт деген. Жыты келмейинче даарат сынбайт деген. Ана ал хадисти, жалаң хадиске амал кылам дегендер түз алып алышы мүмкүн, келип чыгышын түшүнбөгөн. Секей момундай шамалканага туруп алып, акырын коюп тура бериш мүмкүн. Бүттү. Даарат сынбайт. Эмне үчүн? Пайгамбар айтпадыбы, жыты келмейинче деп. Ошондой да. Ошондуктан бул хадисте эмне болот? Дайыма азгырыкка түшүп калгандарга бул. Мына шариятыбыз ушундай. Ар бир хадистин келип чыгышынын себептерине көңүл буруш керек.
Демек, динибиз жеңил дегенди айткым келди. Динибиз жеңил, эгерде туура түшүнүп, туура амал кылган болсок. Эгерде ислам шариятынын кайсы амалдары сизге оор болуп атса, же кыйын болуп атса аткаруу. Демек, сиз өзүңүз туура эмес түшүнүп алгансыз, же сизге бирөө туура эмес түшүндүргөн. Бүт жеңил, рахат аласыз. Намазды bir күндө 5 мал дей берет. Бирок рахатын тартып алган адам эмне болот? Жыргайт. Шалдыраганга убакыт жок. Мындай шалдыра берсет, барып дарат ала койсоңуз, бети колду жууп, бутту жуусаңыз эмне болосуз? Жеңилдей чөз. Мындай бодур деп коет го, мындай жеңил болот чөз, сергелең болот чөз. Болду, бүттү, намазга кире бересиз. Ана мен сергелең болот экенмин деп кое эле, анан кечке намаз менен отура бергенде болбойт. Китеп окуш керек экен. Куран окуш керек экен. Куранды чиймелерин карасаңыздар, өйдө ылдый мындай чийме болот атпайбы? Мына бүгүнкү илим позор далилдеп атат, адамдын көрүүсүн, анан акылын иштөөсүн күчөтөт деп. Ийри буйру болуп атат. Бүгүнкү психология далилдеп атат мына. Көрүнгөн жерге мындай чийип коет экен. Эмнеде ушу чийимдерди карасын, эс алсын деп. Куран даяр турбайбы? Мындай чийилип турат. Карай бересиз, мындайынан кара окуй бересиз. Анан бир бет 25-30 мүнөттө бир пара окуганга жетип алсаңыз, бөттү, сиздин эс тутумуңуздан өткөн эс тутум болбойт. 1 саатта 2 параны жырылдатып бүтүрө бересиз. Шуулдатып. Оңой. Хадар кырат деп коет, жорго кырат менен. Зырылдатып окуп кете бересиз. Инналлазина кафару саваун алейхим анзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Хатамаллаху ала кулубихим ва ала сам'ихим ва ала абсарихим шава ва лахум азабун азим деп мисал да эме. Ушинтип эле кете бересиз. Тим эле сонун. Миңиздин эс алганын айтпаңыз. Анан барып үнүн тонун өтөсүз. Баягындай окуп атканда чарчабай, рахат менен окуганды үйрөнүш үчүн албетте бир устазды кармаш керек. Ошо устазды кармап тажвидтери, акыл. Тажвид деген эмне деген? Үндү коозоо эмес. Ар бир тамганын акысын берип туура окуу. Ар бир тамганын акысын берип туура окуу. Бүттү. Сизден өткөн байоо, сизден өткөн кеңпейил, сизден өткөн бир сабырдуу, сизден өткөн бир сонун адам болбой калат экен, Кудайым буйруса. Жаш адамдар көрүп алып, биз эс алыш керек экен. Бизди көргөндө көңүл айланып, тескери карап бирдеке кылмыш болуп кетип калбаш керек экен. Эгерде барып эле мээсине чай кайнатып эле мээсин ууртуп, башын ууртуп бирдеке сүйлөй берсем, жакпаган темада. Мисалы, машина менен бизнес кылган адамга машина жөнүндө сүйлөшүш керек. Кандай сонун, бисмилла деп отурасың. Каалаган жериңе тез жетесиң. Бейбечаларга барып бирдеке эле салып алып, жеткирип, суу жетпеден суу жеткирип койсоң кандай сонун деген сыяктуу да мисал. Бир мисал. Мал баккандар жөнүндө пайгамбарыбыз да мал багыптыр, кой багыптыр. Айтып атпайбы? Мен мунун уяты жок. Арзубаган акча менен келишип алып, айылдагы адамдардын койлорун чогултуп алып, мен кой бакчумун дечи экен. Көрсө адамды мээсин эс алып экен, жана козулар өзгөчө жазда. Мә да улактарым арайт козулар. Тим эле мээңе жагат. Кээ бир ачуу үндүү адамдардын үнүнө караганда коз улактардын үнү жакшы го, туурабы? Міне приятно. Мээңе салат беле. Ушундай нерселер кетет экен, жакшы экен деп, мындай кыскасы ыңгайына, адамдар биздин ыңгайга эмес, биз адамдардын ыңгайына карап кеткенге эмне болушубуз керек экен? Калыптанышыбыз керек экен. Алар менин келип көңүлүм тапсын демес. Бак Конфуций айтып атпайбы, Кытайдын философу? Адамдар мен эмес, мен адамдарды таанып алганым өкүнөм деп атпайбы? Ошон үчүн ар бир адамды тааныш керек экен. Да карап таанып алып, анан эмне болуш керек? Алдыга жылышыбыз керек экен. Ошон үчүн тилибизди, колубузду шарият көрсөткөн эреженин негизинде башкарып иштетип алсак, Кудайдын бергени. Бул боюнча Алла Таала Нур сүрөсүнүн 24-аятында мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яума ташхаду алейхим алсинатухум ва айдихим ва аржулухум бима кану я'малун. Садакаллахул азим. Кыямат күнү адамдарга, бизге мындай жатында. Тилдерибиз жана колдорубуз, анан буттарыбыз. Тилибиз эмнени сүйлөгөн болсо, кыямат күнү танбайт экен. Мен муну сөз сүйлөгөм, мындай болгон деп. Колдорубуз айтат экен, муну нерселерди кылдым, муну нерселерди жасадым деп. Бүт жакшы жагына дагы, жаман жагына дагы. Ал эми буттарыбыз мечитке барган болсо, мечитке баргам дейт экен, дагы бир жакка баргам десе, дагы бир жакка баргам дейт экен. Ал жагы түшүнүктүү да. Ошол жак кыскасы. Каяка барган болсо, ошол айтып берет экен. Сооп тишке баргам десе, сооп тишке, күнөө ишке десе, күнөө ишке. Ана бул деген сөз мечиттен чыкпай жатып алуу эмес. Азирети Умар радияллаху анху күндөрдүн биринде бир кишини көрөт. Дуа кылып отурган болот. Жакшы экен деп коет. Эртеси көрөт, дагы эле дуа кылып отурган болот.
Анан эртеси көрөт, дагы деле дуа кылып отурам болот. Анан ошол жерден анан сабагылап жанчып жатып калбайт. Опуза кылат да эми. Опузалап, "Эй, мине отурасың" десем, "Кудайдан тилеп отурам" дейт. Кудай Таалам жерге чачып койбой атабы ырыскыны? Ырыскы сырап отурам дейт. Айтпа, "Фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллах" деген аят бар да. Жер бетин ырыскыны чачып койдум, жайылгыла, изденгиле, жана мен берген ырыскыны менин райымым менен чогулткула деп атпайбы? Кудай Таалам өзү буйруп атат. Ал же ырыскымды же. Курандагы аят бул. Сөз эмес, пайгамбарыбыздын да сөз эмес бул. Алла Тааланын өзүнүн сөзү. Жер бетин ырыскын чачып койдум, терип жанталап жегиле деп, анан Азирет Умар радиаллаху сабагылап не кылды? Кубалап чыкты. Бар изде деп. Ошондуктан ар бир нерсенин эрежеси бар экен. Ошон үчүн балдарыңыздарды үйлөрдө балаңыз аялын, балдарын мындай райым кылып, мээрим төгүп, ошо бирөөнүн кызын кор кылбай, жашнака кылып багалабы? Анан үйлөндүрүңүз. Ага аң сезими жете элекпи? Дагы деле сиз баягы үй күчүк болуп, койнуңуздан чыкпай мынтип жүрө береби же? Колуңуздан, койнуңуздан чыкпай дагы эле үй күчүк болсо, свет каяктан төлөнүп атат, суулар каяктан төлөнүп атат, нан чайлар каяктан келип атат, дагы эле атасынын чөнтөгү аркылуу келип атабы же өзү да кичине тырмалаңдай баштадыбы? Өзү тырмалаңдай албаса, бир аз кое туруш керек экен. Балам иште деп, көрүңүздүк иштетиш керек. Аябай иштеп, көнгөндөн кийин анан эмне болот экен? Балаңыз үйлөңүз. Ошондой эле кызыңыз дагы. Апа ата деп эле кайра 2-3 күндүн биринде эле үйгө ыйлактап келе береби? Же күйөө баланы бактылуу кылып, секен ошону тейлеп алабы барган жеринде. Ошол жагын бышырып туруп, анан кийин эмне кылыш керек экен? Азыр оңой болуп калды. 4 жыл, 5 жыл деле кереги жок. Каникулда эле 3 айлык, 6 айлык окуулар бар турабы? Жана шеф-поварлык, кулинарный деп коет экен. Ошол жака киргизе коюш керек экен кыздарыбызды. Үйрөнсүн, окусун. Тим эле бир аалым айтыптыр. Азыр тирүү ошол аалым. Картошкада мен 60тан ашык түрүн билем тамак жасаганды дептир. Картошка суп, картошка бирдеке, картошка самса, картошка манты, дагы бирдеке болуп кете берет экен. Кыскасы, картошканын өзүнөн мен 60 түр тамак жасаганды билем дейт. Ал жана Google шейх YouTube мырзага картошкадан кандай тамактар бар деп жазса, орусча же башкача, англисче. Тим эле түрү чыгат мына. Картошканы кантип кууруйм десе деле чыга берет экен. Оңой окулуу да. Жакшы жагына пайдаланыш керек да, пайдасы жок нерсени көрө бербей. Мына ошондон анан кийин кыздарыбызды эмне кылат экенбиз? Турмуш жолун анан чыгарат экенбиз. Бирок жок дегенде турмушка байланыштуу, жашоого байланыштуу ар кандай темада мээсине бир жок дегенде 200-300 макал жаттатып койсоңуздар, насаат айтпайсыз эле. Өзү эле түшүнүп алат. Анан аят хадистерди тып түшүнө турган болот. Мээсинде макал жокпу? Түшүнбөйт ал эчтекен деле. Деп коет, болду. Жүрө берет. Мынтип коюп, түшүнгөндөй боло берет, түшүнбөйт деле ал. Ой жүгүткөндөн зериккен балдар ошондой болот экен. Макалы жаттагандан зериккендер ойлогондон деле зеригет алар. Анык эле. Кыргызча ойлоном деп деле айтпай эле коюш керек. Ойлоно албайсыз ал. Жалган ал. Бирок катуу тийсе кечиресиздер эми, негизи ошондой экен. Биз окуучуларга көрдүк да муну. 6 ай 7 айдын ичинде 450ден 500 макалга чейин жаттаттык. Анан атаң көр. Мишкатул Масабих деген китеп бар. 6 хадистин жыйнагы. Мишкат сонун китеп. Ошол китеп негизги жерлерин топтогондо, Сахих Бухари, Муслим, Ибн Мажа, Сунан Абу Дауттар бүт баары кетет. Ошол хадистерди айткандачы рахат аласыз. Чөткү түшүнө берет. Мисалы, грамматикалык сөз ушул менен айтып, сөзүмдү жыйынтайын. Арабтарда тили уу адамды жалаң бир тууганын башын бириктирбей бузганды, барган жерин будун чадынга салган адамдарды тааппата шарран деп коет. Кайманат берет. Колтугуна жаман нерсени катып алган деген сөз. Жылан же кылыч дейт. Ушунда адат бар экен, үйлөрүнө апарып жыланды кое берет экен. Же болсо кылычты салып алып, эки жан байкайт, эч ким жокпу, келип тычытып коюп кете берет экен. Ушундай жаман адамды тааппата шарран деп коет. А кыргыздар эмне деп коет? Котур ташы койнунда деп коет. Сонун кайманат, сонун ат берилген. Ошондой былык адамдарга эмне деп коет экен? Тили жагынан жүрүштүргөн. Котур ташы койнунда деген. Ошол атка конгон жакшыбы? Же жакшы конгон жакшыбы? Элестетиңиз, баланчанын кызы жакшы экен. Керек болсо мындай экен, көзүнө дагы тор дагы салып, тор ачкы тагынып алыптыр. Ошонун кызын келин кылып алайын десе, анын атасы ким экен дейт. Баланча десе, атаңы бар, котур ташы койнундабы дейт. Жок, кереги жок айнанан, баары атасын тартат ал дейт. Ушундай экен да. Ошон үчүн ата жакшы болуш керек экен. Муну макал бар кыргыздардын. Не дейт? Базар баркы менен бөз өтөйт. Бөз деген бул материал деле эмес.
Эч ким албайт аны. Бирок базар деген базар экен, өтө берет экен көпчүлүк. Бирөөгө бирдеке керек экен, эптеп эле мындай тозак алаңга бирдеке. Ошол убакта бөлзүдү алат экен. Ата баркы менен кыз өтөт деген. Мына ошон үчүн тилибизди оңдойлу, жан дүйнөбүздү оңдойлу, аят хадис менен амал кылганды үйрөнөлү. Амин. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабиhi ажмаин би рахмати я рахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, бир нерсени эскерте кетели. Кудайым буйруса бүгүн Кадыр түн. Ушул жерде Кадыр түн өткөрөбүз. Ачамча суроо жооп, кичине кызыктыруучу белектер болот, ошолор өткөрөлү, шаңдуу болуп өткөрөлү. Ал белекке балки муктаждык деле жок азыр, жакшылап болот. Ар бириңиздер 4төн 5тен 10дон 100дөн 1000ден ооз ачырып атпайсыздарбы, туурабы? Бейбечараларга жардам берип атпайсыздарбы? Ошондо жардам беремдер, келе бериңиздер, чогуу барып жардам берели. Бул бир. Анан Курбан ай, Ороз айт намазы 5-июнга токтолду. Саат 7ден 7:30га чейин деп атабыз, шартка жараша, элдин келишине жараша. 7де келип калыңыздар. Анан 7:30га жеткирбей, Кудайым буйруса айт намазы окулат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.